لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны тууралуу болуп жаткан сира сабагыбызды окууну андан ары улантабыз. Биз өткөн сабакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Кабага сел келүү менен Кабанын дуалдарына жаракат жетип, мына ошол зыян жетип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Кабанын курулуусуна катышканы, Хажар Асвадты ошол койгону, адамдар буга ыраазы болгону, жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгына чейин болуп өткөн окуяларды кыскача түрдө баяндап өткөнбүз. Мына келип токтогон жерибиз ошол Раудатул Анвар китебинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Гары Хирадан коркуп келген кезде Хадиче энебиз ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын башына түшкөн мүшкүл ишти жеңилдетип, амекисин алып барып, ошол болгон окуяны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадиче энебиздин амекисине айтып берген кезде, ошол Варака ибн Науфал бул сага келген намус ошол Жебрейил болот. Ошол сен алып келген нерсе менен кайсы бир пайгамбар, кайсы бир киши келген болсо, аны коому ошол сөзсүз ошол жеринен, жашап турган жеринен кууп чыккан деп айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин коомун кууп чыгабы, айдап чыгабы деп мына ушундай таң калган жерине келип токтогон экенбиз. Эми пайгамбарлыктын тарыхы жана вахийнин түшүп баштоосу. Мына ошол вахийнин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга вахий биринчи жолу түшкөн кезде бул чындыгында Рамазан айында Кадыр түндө болгон. Вахийнин алгачкы түшүүсү Рамазан айында Кадыр түндө болгон. Ошондуктан Кур'ан-ы Керимде аят бар го: "Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан." Ыйык Рамазан айында Кур'ан-ы Керим түштү деген. Жана Аллах Таала башка Кадыр сүрөсүндө ошол "Инна анзалнаху фи лейлатил Кадр", биз Кур'ан-ы Керимди Кадыр түндө түшүрдүк дейт. Жана ошондой эле көптөгөн сахих хадистер бар буга далалат кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол дүйшөмбү күнүнүн түнүндө фажирдан алдын, ошол таң атуусунан алдын дүйшөмбү күнү түнү ошол вахий түшкөндүгү тууралуу ошол сахих хадистер келген. Жана ошондой эле ошол мына бир нече хадистерде Рамазан айын, ошол Кадыр түн Рамазан айынын акыркы так күндөрүндө деп ошол хадистерде айтылгандыгы дагы мына жөн жеринен эмес. Эми ошол илимий, чыныгы илимий растоого караганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Рамазанда, ошол дүйшөмбүнүн, ошол Рамазан айынын дүйшөмбүнүн түнүндө ошол вахий түшө баштаган экен. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Гары Хирада болгон кезде ошол Рамазан айынын 21 түнү болгон экен. Дүйшөмбү күн 21 түнү болуп атат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол хижри жыл санагы боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашы 41 жашта болгон. Эми хижри жыл санак менен милади жыл санактын айырмасы бар. Хижри жыл санак ай менен эсептелет. Милади жыл санак бул күн менен эсептелет. Ошол хижри жыл санакты ай менен эсептегенибизде бир жылда 354 күн же 355 күн болот. Милади жыл санак менен эсептегенибизде бир жылда 365 же 366 күн болот. Мына ушундай, ошондуктан Рамазан айы мына ушул жыл сайын 11 күнгө же 12 күнгө айырмаланып, айга карап келе берет. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол хижри жыл санак боюнча ошол 41 жашта, ошол Рамазан 41 жаш кезинде ошол Рамазан айынын 21 түнүндө болгон экен. Эми бул милади эме менен эсептей турган болсок, ошол алымдар эсептеп чыгарышкан экен. Мына 610 жыл август айынын 14 деп
чыгарышкан. Мына ушундай эсептеп чыгарышкан. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол камари жыл санагы боюнча ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 40 жашка толуп, ошол 6 ай 12 күн болгон экен. Ал эми милади жыл санагы боюнча ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шамси ошол 39 жаш жана 3 ай жана 22 күн деп айтылат. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол шамси күн менен эсептегенде, мына ошол шамси эсепке көрө, шамси ошол жыл санакка көрө, эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баарыбызга белгилүү болгондой эле, кимден кайсы бир мусулмандан сурабаңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качан, канча жашында пайгамбар болгон десек, деп суралса, ар бир мусулман билет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 40 жашында пайгамбар болгондугу тууралуу мына ар бир мусулман муну жакшы билет. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыскасы 40 жашында пайгамбар болгон экен. Эми ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы Икра сүрөсүнүн алгачкы, ошол Алак сүрөсүнүн алгачкы аяттары түшкөндөн кийин Икра бисми раббикаллази халак, халакал инсана мин алак, окугун Раббиңдин ысмы менен, окугун сени жараткан Раббиңдин ысмы менен, ал инсанды бир коюу кандан жаратты, жана окугун берешен Раббиңдин, окугун сени Раббиң берешен, ал инсанга калем менен не жазганды үйрөттү, жана инсанга билбегенди үйрөттү деген алгачкы аяттар түшүп, мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул Алак сүрөсүнүн, Икра сүрөсүнүн алгачкы аяты менен пайгамбар болду. Эми пайгамбар болгондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Гари Хирадан келгенден кийин мына ушул вахи бир нече мөөнөткө токтоп калган. Кийин анан кайра вахи биринин артынан бири улай түшө баштаган. Ошол вахи, ошол Гари Хирадан, ошол вахи түшкөндөн кийин Гари Хирада болгон кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде болгон кезде вахи түшкөндөн кийин, ошол Гари Хирадан келгенден кийин жогоруда айтып өттүк бул нерселердин баарысына, вахи токтоп калган, бир нече күнгө токтоп калган. Эми мунун себеби анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алгачкы жолу, биринчи жолу вахи түшкөндө аябай каттуу корккон, аябай каттуу кайгыланган. Эми мына ушул вахинин токтоп калуусунун дагы өзүнүн себеби бар. Мунун дагы өзүнчө бир жөнү бар, бир максаты бар. Алымдар айтышат, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алгачкы жолу вахи түшкөн кезде каттуу корккон, каттуу кайгыланган. Эми мына ушул вахинин токтоп калуусу себебинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экинчи жолу дагы мына ушундай көп кайгыланып, көп кайгыга чөгүп кетпөө үчүн, катуу коркпоолору үчүн, коркпоосу үчүн ошол вахи токтогон дейт. Өзүн оңдоп алуусу үчүн, өзүнө келип алуусу үчүн, мына ушул вахини кайра ынтызарлык менен сагынып күтүүсү үчүн, мына ушул вахини экинчи жолу кайра түшкөн кезде, ошол экинчи рет кайра башка бир жолу, биринчи реттен ошол экинчи жолу кайра түшө баштаганда өзүнө кармап ошол коркпой туруусу үчүн вахи токтогон дейт. Мына ушул эң негизги себептердин бири дейт алымдар. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Варака ибн Науфалдан кийин, Варака ибн Науфалге барды го Гари Хирадан кийин, келгенден кийин. Анан Варака ибн Науфалдын алдынан кайтып келгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы кайрадан ошол Рамазан айыны толтуруу үчүн, ошол аягына чыгаруу үчүн кайра дагы Гари Хирага кетти. Гари Хирага барып ошол жерде Рамазан айында ибадат кылып, Рамазан айын бүтүргөндөн кийин ошол Шаввал айынын таңында кайра ошол Меккеге кайтты адатына көрө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга чейин ошол пайгамбарлыгына, пайгамбар болгонго чейин алгачкы 3 жылында жыл сайын 1 ай Рамазан айында, ошол 1 ай жыл сайын ошол Гари Хирада элден очолонуп ибадат кылат болчу. Эми мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадис келет. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ошол Гари Хирадан чыгып өрөндү көздөй келе жатканымда, ошол өрөндү ичине түшүп келе жатканымда мен оң жагымда карадым, эч нерсени көргөнүм жок дейт. Мен чакырылдым дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол
Гары Хирадан түшүп келе жаткан кезде, ошол өрөндү бойлой түшүп келе жаткан кезде пайгамбарыбыз чакырылды. Бир үндөр мындайча айтканда пайгамбарыбызды чакырды да. Мына ошондо оң жагымды карайм, эч бир нерсени көрбөйм. Сол тарабымды карайм, эч бир нерсени көрбөйм. Ошондо алдымды карайм, эч бир нерсе, алды тарабымды карайм, эч бир нерсени көрбөйм дейт. Артымды карайм, эч нерсе жок дейт. Эч нерсе көрүнбөйт дейт. Мына ошондо мен башымды асманга каратсам, башымды көтөрсөм, периште туруптур дейт. Ошол Гары Хирада келген периште дейт. Бул албетте Жебрейил алейхиссалам асман менен жердин ортосунда болгон, асман менен жердин ортосунда ошол бир курсиде, мындайча айтканда бир ошол тактыда отуруптур дейт. Асман менен жердин ортосундагы. Мына ушунда чоң бир ошол курсиде, мындайча айтканда тактыда Жебрейил алейхиссаламды отургандыгын көрдү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны көрүп аябай катуу коркуп кетти. Мына ошондо коркуп ошол замминун дассируни деп, мына ошол мени ороп койгула, мени чүңкөп койгула деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мени үстүмнөн суук куйгула деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чуркаган бойдон келди. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үстүнөн мени үстүмө суу куйгула деди. Пайгамбар муздак суу куйгула деди. Пайгамбарыбыз аябай катуу корккон болчу. Бул ирет дагы. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол мына чүмкөнүп жаткан кезде я юхал муддассир кум фаанзир ва раббака факаббир ва сиябака фатаххир ва руджза фахжур деген ошол Муддассир сүрөсүнүн алгачкы аяттары түштү. О кийимини ошол чүмкөнүп алган зат тургун, кум фаанзир адамдарды эскерткин. Мындайча айтканда тозоқ замынан эскерткин, ширктен кайтаргын, таухидке чакыргын, ва раббака факаббир, жана Раббиңди улуулагын, жана кийимиңди таза туткун, мындайча айтканда кийимиңди таза туткун, амалдарыңды ширктен туткун деген тафсири дагы бар. Жана ошол бут санамдардан жүз бургун деген. Мына ушул аяттар ошол намаз парыз болуусунан мурда түшкөн, мына ушинтип вахий кызып, бирдин артынан бирин улай вахий түшүп кетти дейт. Жана токтоп калган вахий мына ушундан кийин бирин артынан бирин улай ошол кызыган, мындайча айтканда кызыган бойдон ошол вахий бирин артынан бири келе баштады дейт. Эми бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын элчилигинин ошол рисалатынын ошол башталуусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына айтабыз го: "Нуббия би иқра ва урсила бил муддассир". Ошол Алак сүрөсүнүн, Иқра сүрөсүнүн алгачкы аяттары менен пайгамбарыбыз пайгамбар болду түшүүсү менен, ошол аяттардын түшүүсү менен пайгамбар болду. Жана Муддассир сүрөсүнүн алгачкы аяттары түшүүсү менен элчи болду дейт. Мындайча айтканда элчи болду. Расул болду. Эми алымдар пайгамбар менен элчинин ошол расулдун айырмасы эмне дегенде, алымдар бул маселеде талаш тартышкан. Кээ бир алымдар пайгамбар бул өзүнүн алдыңкы пайгамбардын шариятын улап келет дейт. Ал эми расул болсо бул жаңы бир шарият менен келген Аллахтын элчиси деп айтышкан. Кээ бир алымдар пайгамбар менен расулдун айырмасы жок деп да айтышкан. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул түшкөн аяттар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эки нерсени мындайча айтканда милдеттендирген. Биринчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Аллах Тааладан түшкөн рисалатты, ошол динди жеткирүүсү милдет болгон. Мына Аллах Таала айтты: "Кум фаанзир", тургун, адамдарды эскерткин. Эмнеден эскерткин? Адамдарды Аллах Тааланын азабынан эскерткин. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Меккеде жашаган ошол коому, ошол Курайш аябай эле ширкке, адашууга, көптөгөн бузукулуктарга батып кеткен болчу коому. Мына ушул нерседен, ошол адашуудан, ошол жахилияттан, ошол ширктен кайтпай турган болсо, аларга азап бар деп аларды эскерткин дегени. Жана мына ол Аллах Тааладан башкага ибадат кылып жаткан, Аллахка шерик кошуп ибадат кылып жаткан нерселерини ташташсын, мына ошол нерселерден эскерткин, ширктен эскерткин деп, мына ушул кыймыл иш аракеттеринде, акыл-укуктарда, сыпаттарда мына ушул Аллахка шерик келтиришпесин деп мына ушундай эскерткин деп Аллах Таала мына ушул алгачкы аяты мына ушундай маанини берет экен. Ал эми бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жүктөлгөн, милдеттендирилген эң бир алгачкы ошол милдеттемелердин бири болчу. Тургун адамдарды акырет азабынан эскерткин, ширктен кайтарган деген. Экинчи, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол милдеттендирилген, ошол мойнундагы милдети
ошол Аллахтын буйругуну өзүң эң биринчи ошону ишке ашыргын деген, өзүң жасагын. Жана ошол Аллах Таала буйрган өкүмдөрдү өзүңө лазым туткун. Ошол Аллах Тааланын буйруктарыны өзүңө лазым туткун. Буйрган нерсени аткаргын, тыйган нерседен тыйылгын. Мына ошол нерсе Раббиңди ыраазы кылат. Жана адамдарга, Аллахка иман келтирген адамдар үчүн үлгү болгон дегени. Эми Раббаке, эми калган аят Раббаке факаббир, жана Раббиңди улуулагын деди. Мындайча айтканда Раббиңди улуулагын, жана ага эч бир нерсени ширк келтирбегин ибадатта деген. Ва сиябаке фатахир, мындан максат ошол кийимиңди таза туткун дейт. Ошол денеңди, кийимиңди таза туткун деген. Жана ошондой эле инсан ошол Аллахтын астында Аллах акбар деп намазда турат экен, Аллахка ибадат кылат экен, ошол пенде сөзсүз нажасаттан таза болуш керек. Жана экинчи бир тафсири алымдар айтат: "Ва сиябаке фатахир" деген ай тахир а'малак ани ширк. Амалдарыңды ширктен таза туткун деген. Ва руджа фахжур дегени бул ошол Аллахтын ачуусуну келтире турган себептерден жана азаптардан жана ширктерден алыс болгон дегени. Вала тамнун тастаксир, аз нерсе берип, ордуна көп нерсе сураба дегени. Дүйнөдө бир жакшылык кылып, андан көбүрөгүн талап кылба деген да. Мисалы үчүн 1000 сом ошол 1000 сом бир адамга 1000 сом бере турган болсо, ушуну мага да көбүрөөг кайтарып экен деген максат менен садака кылбагын деген маанилер да. Эми мына ушул аяттардан кийинки акыркы аяты "Вали раббика фасбир", Раббиң үчүн сабыр кыл деп атат. Антикени мына ошол таухидке чакырып, ширктен кайтаруу, адамдарды адаттанып калган ошол жахилият иштеринен кайтаруу, бул албетте оңойго турбайт. Антикени адамдар мына ушундай адаттанып калган нерселерине бала эмчеке ошол үйрөнгөндөй үйрөнүп калган. Напс ошол адаттанып калган жаман иштерини, бузук иштерди таштагысы келбейт. Мына ошондуктан "Вали раббика фасбир", Раббиң үчүн сабыр кыл деп атат. Коомуң тарабынан сага жете турган азаптарга, зыяндарга, ал сөз менен болсун, ар кандай нерсе менен болсун, мына ошол келе турган зыяндарга сабыр кылгын дегени. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына Алак сүрөсүнүн алгачкы аяттары, Икра сүрөсүнүн алгачкы аяттары түшүүсү менен пайгамбар болду, жана Муддассир сүрөсүнүн алгачкы аяттары түшүүсү менен элчи болду. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына эми даават үчүн турду, адамдарды чакыра баштады. Мына ушул аяттардан кийин эле мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул ибадат бут санамдарга сыйынган, дини жок, өтө бир ата бабасынын жолуна таянып алган коомуну даават кылуу үчүн чыкты. Антикени аларда бир жакшы адеп ахлактагы калган эмес болчу. Антикени аларда ошол менминсөнүү, текебирлик деген нерсе аябай орногон болчу. Ошол Курайш капырларында. Эми алар мындай кээ бир иштердин маселесин чечүүдө алар бир гана кылыч менен чечишчү. Ошондуктан мына ушул Аллах Таала пайгамбары үчүн бир жолду тандап берди. Эми алгачкы даават сырдуу, мындайча айтканда жашыруун түрдө боло турган болду. Антикени бул дааваттын сырдуу түрдө башталуусундагы өтө бир чоң бир саясаты бар. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол бул акыйкат келген динди ошол акыйкатты жакшы көрүүчүлөргө, жакшылыкты жакшы көрүүчүлөргө, өзүнүн эң ишенген адамдарына айтып даават кыла баштады. Алгач өзүнүн үй бүлөсүнө, андан кийин досторуна, жакындарына, акыйкатты сүйүүчүлөргө мына ушинтип даават кыла баштады. Биринчи болуп ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын иманга, ошол таухидке даават кылган кезде биринчи болуп ошол жооп берген, дүйнө жана акырет бактылуулугуна шашкан ошол киши, мындайча айтканда ошол адам момундардын энеси Хадиша бинту Хувайлид радиаллаху таала анха болот экен. Хадиша радиаллаху анха болот экен. Мына ушул аял мына ушунун башаратыны, мына ушул пайгамбарлыктын башаратыны билген болчу. Жана ошондой эле бул аял дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болсо керек, пайгамбар болот деп мына ушул нерсени күтүп жүргөн болчу. Антикени өтө акылдуу аял болчу. Антикени Варака ибн Науфалге барган кезде мына ошол жерден көп нерсени билген бул аял дагы. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда пайгамбарлык белгиси, ошол пайгамбар болорун билип, эң алгачкылардан болуп, мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга иман келтирген мына ушул аял, момундардын энеси. Антикени жанагы Варака ибн Науфал айтпады беле? Ошол келген намус, ошол Жебреил
ошол пайгамбарларга вахий менен келген, Мусага дагы келген дегенде ошол түшүнгөн ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол келечекте пайгамбар болуусуну түшүнүп жеткен бул аял. Ошондуктан ошол эң алгачкы Муддассир ошол сүрөсүнүн аяттары түшкөн кезде биринчи болуп мына ушул аял Хадиша радыйаллаху анха иман келтирген экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Экинчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол чакырган дааватына жооп берген киши Абу Бакр ас-Сиддик радыйаллаху анху болот. Бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгы, элчилиги, расулдугу ошол кабар берилгенде жана иманга чакырылганда бул киши экиленбестен туруп эле иман келтирип тастыктаган болот бул киши. Жана ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакын досу болот. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан 2 жаш кичине болот. Анткени бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол пайгамбарыбызга пайгамбарыбыз эмнени жакшы көрөт, эмнени жаман көрөт, мунун баарысын бул киши билет болчу. Пайгамбарыбызды ошол купуясындагы, жашыруунундагы баарысын бул киши билет болчу. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол чынчылдыгына, бул айтып жаткан нерсе акыйкат экендигине иман келтирген болчу. Эми экинчи иман келтирген киши бул Абу Бакр ас-Сиддик радыйаллаху анху болот экен. Ал эми үчүнчү иман келтирген киши бул Али ибн Аби Талиб радыйаллаху анху болот. Бул ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды карамагында болот. Бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кепилдигинде болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Курайышке бир жылдары ачарчылык жеткен кезде Абу Талибтин баласы да, Абу Талибтин баласы болгондугу себебинен бул кишинин баласы көп, малы аз болгон, кедей болгон. Мына ошондуктан ошол кыйынчылык келген кезде Аббас пайгамбарыбыздын амекиси, ошол Аббас, ошол Абу Талибтин Жафар деген баласын кепилдикке алса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Али радыйаллаху анхуну өз кепилдигине алган экен. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул жаш балдардын ичинен мына ушул балага дагы бул кезде Али радыйаллаху анху жаш бала болчу, ошол жашы 10 жашта болчу. Ушул пайгамбарлык дааваты жеткен кезде бул киши дагы жооп берген экен мына ушул жашына карабастан. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бардык амалында ээрчиген сахабалардын бири болуп саналат. Мына ошол пайгамбарыбыз ушуну дагы ушу Али радыйаллаху анхуну дагы исламга чакырган кезде жооп берди, мусулман болду. Мына ошондуктан биринчи болуп жаш балдардан иман келтирген бул Али радыйаллаху анху болот. Мына ошол кезде Али радыйаллаху анхунун жашы 10 жашта болгон экен. Ал эми андан кийинки ошол кулдардан биринчи ошол иман келтирген Заид ибн Хариса ибн Шурахил ал-Калби болот экен. Заид ибн Хариса. Бул киши ошол жахилият убагында туткунга түшүп калып, ошол сатылып кетип, Хаким ибн Хизам аны сатып алып, кийин апчеси мындайча айтканда ошол Хадишага муну тартуулаган экен. Ошол белек кылып тартуулаган экен. Хадиша радыйаллаху анха анан пайгамбарыбызга аны белек катары тартуулаган экен. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийин ошол муну билип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга атасы менен апасы билип калып, анан келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзгөчө мамиле кылат. Бул кишиге дагы, Заид ибн Харисага дагы өзгөчө сонун бир мамиле кылат. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Заидти чакырып ата-энеси келген убакытта кааласаң ата-энең менен кет, кааласаң биз менен кал, мени менен кал дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сонун өтө жакшы макталган бир адеп акылактарыны көрүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды тандап алат. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курайыштын алдына чыгып, ушхуду силер күбө болгула, мына ушул менин балам, ал менден мындайча айтканда менден мурас алат дейт. Пайгамбарыбыздын баласы эмес. Заид ибн Мухаммад болуп алат да. Заид ибн Мухаммад болот. Кийин анан бул пайгамбарлыкка чейин болот. Анан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол ислам келгенден кийин, шарият ошол келгенден кийин бул нерсе жокко чыгат. Ошол аяттар менен ошол нерсе жокко чыгат. Ма кана Мухаммадун аба ахадин мин rijalikum. Мухаммад силерден бир кишилердин атасы эмес.
деп мына ушул бала тутуп алууда ошол ата болуп алуудан шарият кайтарат да. Мына ошондуктан мунун өзүнүн эмелери бар, өзүнүн эмеси бар. Муну орду келгенде айтабыз. Кийин бул нерсени ислам жокко чыгарат. Ошондуктан бирөөнүн ошол баласыны багып алууда дагы, бала кылып алууда ага сөзсүз ачык айтуу керек. Биз сени ата энең эмеспиз. Биз сени чыныгы ата энең эмеспиз деп ачык айтып коюу керек да. Бул нерсе ошол нерсени ата кылып алуусу же апа кылып алуусу бул шариятта дурус эмес. Бирок ошол нерсени ачык айтуу керек. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Заид ибн Мухаммадтын баласы Заид деп мына ушундай аталып коюлуусунан ислам дини кийин мына ушул нерседен кайтарган. Кийин аны Заид ибн Хариса бойдон эле калган. Мына ушул 4 киши ошол алгачкы ыйман келтиргендерден жана бир күндө ыйман келтирген. Хадиша радыйаллаху анха, Абу Бакр радыйаллаху анха, жана Али ибн Аби Талиб радыйаллаху анха, Али радыйаллаху анху, Абу Талиб бул капыр бойдон өлүп кеткен, ага радыйаллаху анху деп айта албайбыз. Анткени ал капыр. Ошол Али ибн Аби Талиб радыйаллаху анху деп айтабыз. Ал эми үчүнчүсү Заид ибн Хариса. Мына ушулардын баарысы бир күндө ыйман келтирген экен. Мына айтылынат Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол акыйкатка, динге чакырган кезде бир күндө жооп бергендер дейт. Мына ушулардын баарысыны исламда эң биринчи болуп ыйман келтиргендер, исламды кабыл алгандар деп айтылынат. Мына ушул жерге чейин кыскасы. Wallahu alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.